Саламатсыздар, урматтуу мен каналыма жазылгандар, мен каналымдан маалымат алганга аракет кылгандар. Азыр мен негизи ушул биздин жоокерлер мындай өзүн жакшы сезип, мекенди коргоодо өзүн жакшы сезип, чарчабай, анан жандарын сактап, коюлган тапшырмаларын аткарып, тирүү калуусу үчүн кандай жалпы, кандай эң негизги амуниция кереги, жабдыктар, куралдар кереги кишине айтып берем. Мен деген анчалык профи эмесмин, ызык точкаларга барып иштеп келген эмесмин, согушуп келген эмесмин албетте. Бирок мен 8 жылдан бери страйкбол менен алектенем. 8 жылдын ичинде страйкбол алектенгенче бир топ баягы түндүк оюндарды өткөрдүк, 24 сааттык мындай салгылашууларды. Анан километр деп 4-5 километр марш-башокторду жасадык. Ар кандай түрлөр менен оюндарды өткөрдүк. Ушул мындайга аскерий симуляцияга окшогон. Ошондо кандай амуниция кийесиң, кандай бут кийим кийесиң, кандай берц кийесиң, кандай форма кийесиң, ушул кайсы курал менен колдоносуң, ушунун баары аябай чоң мааниге экен да. Ошону билдик. Ошого таянып өзүм айтып берейин. Бирок албетте мен согуштук профессионал эмесмин. Биринчиден, экинчиден мен айтылган бүт пикирлер, ройлор ошол мен иштеп аткан уюмдарга таандык эмес. Бул менин жеке оюм. Биз деген мурун ушул страйкбол оюнун баштаганда ушундай формаларды колдонгонбуз. Ушундай формаларды колдонуп, азыркы биздин спецназдарыбыз кийип жаткан момундай тизеге капты колдонгонбуз. Тилекке каршы ушул тизеге кап бизге көп эле кызмат кылды. Мисалы үчүн бул бир нече оюнду көрдү. Ушул 6-7 жыл кызмат кылды. Бирок муну түнкү оюндарда аябай жаман чарчатып атты. Муну көрүп атасыңарбы? Муну бутка кийгенде, колго кийгенде, мисалы үчүн ушул формадан колго кийгенде мындай колдон кийип калат силарда. Колдон кийгенде бул деген нерселер колду мынтип жабат. Мисалы үчүн кол кап кийип ушинтип турганыңарда 1-2 саат жакшы сезилбейт. 1-2 саат өткөндөн кийин, мисалы үчүн 6 саат ойносоң, жүгүрсөң, тоо ортосунда же кайсы жерде болобу, талаада болобу, же мындай үй имараттардын арасында канды могул токтото баштайт. Токтото баштап, кол талый баштайт да. Кол талып кадимкидей анан ойной албай каласың. Тез чарчайсың, баш ооруй баштайт, баш тегеренет, айланат. Дал ушундай ушул бутка байласаң ушуну. Ушул бутту канын жүгүртүүсүн токтотуп, тез чарчатып, бут талый баштайт, ооруй баштайт. Ушул эң көп дегенде мындай патрулдук кыласыңбы, марш-бросок кыласыңбы, же мындай оюн ойнойсуңбу страйкбол, же ушул согушта жүрүп баягы согушта дежурствода мындай тоодон бир тоодон экинчи тоого өтсөң, бул нерсе сенин бутуңду алып коет да. Могул нерселер канды токтотуп коет. Ушундайды аскерлерге бербеш керек экинчи. Аскерлерди бул деген ден соолугун алып коет, чыдамкайлыгын алып коет. Аскер чарчайт. Чарчаганда, душманга кабылганда, стресстик ситуацияга кабылганда биринчи сезбей калат чарчоосун, адреналин урат. Анан 1-2 сааттан кийин алы толук кетип калат. Алы кеткенде душмандын огуна учуп өлөт же тулкунга түшөт. Баш тартыш керек. Азыр мен көрүп атам, волонтёрду алып атат. Айла жок, башка деле ушундай жаңысы жок. Ошон үчүн ушунанды алып берип аскерлерге берип атат. Анын ордуна эмне кылыш керек? Мисалы үчүн ушул канатка, тизеге кап болбосо, коргоо болбосо, согуш иштерин аткара албайсың да. Мисалы үчүн страйкболду деле мындай ойной албайсың. Эмнеге? Анткени адам, душман негизи автоматтын ушул бир далдын деңгээлин алып туруп атат. Атканда ок негизи ушундай учат да, көкүрөккө учат. Ошол көкүрөккө учпаш үчүн жоокер өзүнүн профилин азайтыш керек да, профилин кеңейтиш керек. Ошон үчүн жерге жатышта керек. Жерге ыргып, чыканактары менен, тизелери менен жерге ыргып, урунуп атыш керек да. Же болбосо баягы артка көтүнө жыгылып, мындай белге жыгылып, ушинтип анан атыш керек. Чыканактар жанчыйт.
жанчылат, тизелер жанчылат. Ошондуктан ага көптөн бери эле ойлонуп табылган, бирок аз болчу да формалар. Ушундай формалар керек. Бул эмне? Бул деген атайын баягы кап, чыканакты коргоочу кап форманын ичинде интеграцияланган. Мен көрүп атам баягы биздин кээ бир спецназдарыбыз Эмерсон гир дизайнында жасалган форманы кийип жүрүшөт. Аякта баягы салма чыгарма чыканак анан тизе каптар бар да. Бирок ошол тизе каптар кийбей жүрүшөт байкасам. Согушта ошол тизе капты кийбесең өлдүң да. А эмнеге кийбешет? Анткени аны менен жүргөндө деле чарчайсың. Ал деген шымыңды мындап буруштуруп турат да, мындай чыңалтып турат. Ал деген аябай ыңгайсыз. Ошол Эмерсон гир аябай кымбат келет да, формалар 300-400 доллардан, бирок аябай ыңгайсыз. Андан көрө ушундайды колдонуш керек. Мына ушул эле баягы муну эми кытайлар тегет, бирок дизайн ошо жасалган да, атайын ойлоп табылган. Мурун эле баягы снайперлер үчүн жасалган, бирок сейрек кездешет. Бирок Бишкекте сатылат ушундай элчи. Аябай сейрек сатылат, заказ менен келет. Бирок ушундайды алып берсеңер жыргайт да. Мына көрдүңөр, могу тизе кап тигилген да, өзүнүн шымдын ичинде. Ошондо баягы чуркаганда, безилдегенде, эс алганда эч кандай мындай маселе тудурбайт да, чарчатпайт. Канды токтотпойт. Эркин шымчан жүрөсүң. Бирок атыш болуп кеткенде жерге ыргысаң, тизеңе же чыканакка ыргысаң, тизең чыканакты сактайт. Анан сырткары ушундай формадан дагы бир артыкчылыгы артында ошол эле баягы көчүк кап деп коёмбу, же көт кап деп коёмбу, ушундай бар да. Бул деген абдан керектүү болот. Мурунку биз үчүн биз страйкбол ойноп жүргөнүбүздө ушундайды тигип алганбыз да. Бул деген карематтын бөлүгү, муну шымга тигесиң. Мисалы үчүн эс алууда ташка отура калайын десең, ташка отурасың, жакшы жумшак да. Бирок бир жаман жери шалкалактайт да. Шалкалактаганда, мисалы чуркаганда, талдардын өрөктөсүнө чуркаганда талдар мындай кирип кетет да ичине, анан аябай ыңгайсыз болуп калат. Андай болбош үчүн ушул жаңы дизайндагы формаларды тиккенде ушундай керек да. Интеграцияланган көт каптар керек. Интеграцияланган көт кап, чарчадыңбы, ташка отура каласың, каякка отура каласың, сук тийбейт жан башыңа. Бирок ошону менен бирге бир да сага мындай тоскоолдугу жок. Мисалы үчүн чөп арасында же талдар, чычырганактын арасында жөргөлөп өтсөң, эчтеке сага жабышпайт да. Эми көт кап, чыканак кап, тизе кап жөнүндө сөз кылдык. Эңки сөз бул гидратор. Мен көргөнүм боюнча бизде баягы жалпы ушул чегарачыларда, жалпы армия формасында гидратор көрүнбөйт. Карасам, абдан маанилүү нерсе. Мисалы үчүн бул гидраторго 3 литр суу батат. Гидратор мындай болот да, мындай рюкзак болот. Camelback деп коет да, американча. Рюкзакта момундай түтүкчө болот. Түтүкчө рюкзактын ылдый жагында. Ошол түтүкчөдөн алып туруп анан суу ичесиң да. Ордуңа саласың дагы чуркайсың. Чуркайсың, атышасың, жөн эле жатасыңбы, же снайперсиңби, мисалы үчүн ошол кайсы бир позицияны алып жатасыңбы. Суусадыңбы, акырын соруп коесуң да. Ичине соруп коесуң сууну, биякта атайын клапан турат, сууну кармап турат. Бирок басып туруп тишиң менен сорсоң суусу кетет. Сордуң, ичине сууну ичтиң, эс алдың да, суу кетти ичиңе. Стресстен арылдың, баланс баягы суу балансынын тең салмактуулугун жасадың, өзүңдү жакшы сездиң. Ошону менен бирге чарчаган жоксуң. Атайын бөтөлкөнү издебейсиң да баягы. Мисалы үчүн ушул спецназ диверсанттар отуруп алып, мындай андайда бир засадада отуруп алып туруп, ушинтип баягы изденбейт да, бөтөлкөм кайда эле, кайсы подсумакта эле, анан издеп баягы үн чыгартып, чарчап, таппай, анан кээ каталарды кетириши мүмкүн да. Ал нерсе такыр мындай жакшы эмес. Анан катуу марш-бросок болуп атканда, же болсо согуш убагында, мындай атышып аткан убагында, эгерде сен ошо атакага баратсаң же кайра качып атсаң, ошондо бөтөлкө издеп суу ичем десең өлдүң да. Ошол жерден бир аз эле токтоп калдың, өлдүң. Ошон үчүн бул жашоо сактап калчу нерсе да. Сен аласың гидраторду, тишиңе кысасың да, ачасыңбы, дагы эмне кыласың? Ошол гидратор менен оозуңда жүрүп, сууну ичип, өзүң жакшы сезип, күчтүүрөөк болосуң да душманга караганда. Душманда ошондой оборудование жок болсо, душман тез чарчайт. Катуу интенсивдүү бой болуп атканда чарчап көп эс алат. Көп эс алганда албетте аны жакшылап мынтип
байкап туруп аны жок кыла аласың да, өзүң аман каласың. Эми гидратор жөнүндө сөз кылдык. Эмки сөз бул бут кийим, бул берцы. Биз деген ушу өзүмдүн тажрыйбамды айтайын, эми башка мен менен командалаштардын тажрыйбасы зорураак. Командабыздын ичибизде дагы, агер командаларда дагы ошол көп жыл кызмат өтөгөн ушундай аскерлер бар болчу, алар тажрыйбалуу. Алардын да айтуусун эске алсак, негизи бүгүнкү акыркы күндө ошо 8 жыл айгаркайсы берцы кийип көрдүк да. Американын Гансиден келген замшыдан жасалган берцин кийип көрдүк. Бут чарчайт андан. Бут чарчайт, тез суу болот, жүдөйсүң. Аябай начар да, жаккан жок так. Орустардын берцisi аябай жаман да. Аяктан мисалы үчүн, эгерде марш бросок кылсаң, чуркасаң, бутуң тешилет да, кадимкидей канагат. Ошол жешилип туруп анан ошол инфекция киргизип аласың, эмне боласың, чарчайсың да аябай. 1-2 саат чуркайсың, бүттү өлдүң. Эгерде мисалга Америка Кошмо Штаттар мурунку берцилерин баягы Гансиден келген аябай бекем жасалган берцилер деле калды бизде. Ошол берцилерди колдонуп көрдүк, чуркадык. Аякта темирде ичинде оор болгондуктан тез тажайсың. Ал берци менен бир 4 саат ойнойсуң көбүнчө, мындай жакшы, мындай күчтүү адам болсоң. Бирок 4 сааттан кийин өлдүң да. Эң негизги азыр бүт дүйнө жүзүндө колдонулган, Германия жасайт, Украина жасайт, Америка Кошмо Штаттар жасайт. Ошол согуш ботинкалар керек да. Ушундай элери битикчини көрүп атам социалдык тармактарда. Ал деген ботинкага акча жыйнап жүрөт. Буга жыйнаш керек да. Буга жыйнаш керек. Бул негизи Lova фирмасы. Бир аз кымбатыраак, бирок бул өмүр сактайт. Бирок жокерге мисалы үчүн кирзис өтүгүн же бүгүнкү колдонуп жаткан берциларын ушуга алмаштырсаң, ал деген чарчабайт да, 1 сутка боюнча чарчабайт. Биз деген суткалап ойногонбуз да. Суткалап берци менен ойносоң, чарчайсың, көп эс аласың. Көп эс алсаң, мындай маселелерди, тапшырмаларды аткара албай каласың да, страйкболдо. Согушта марш бросоктор узагыраак болот да, 12 километр, 30 километрге чейин болуп кетет. Аяктан огой бетер. Кийсең, атайын тактикалык ботинканы кийсең. Бул деген бутуңду да кайрылып кетүүдөн сактайт. Кайрылбайт да. Биринчиден, экинчиден өзү да бышык болот, анткени пластикалык ставкалар болот. Бул деген ташка урунса айрылып кетпейт да, көп учурда. Анан кошумча ошол биздин аскерлердин жашоосун сактап берүүчү нерсе бул момундай нерсе да. Viper Hood'ун бир түрү. Viper Hood деп мындай куртканы айтат да, снайпердин. Гилли сют же орусча леши деп коет, кыргызча эми мокочо костюму деп атасак болот да. Бул нерсе жашоону сактайт. Эмнеге? Бул нерсени касканын үстүнө кийсе болот. Бул снайперлердин маскировкасы деп эсептелинет. Бул деген көп учурда ушул жөнөкөй панаманы сетка тигесиң, сеткага анан ушундай жиптер, кадимки эле мешоктун жиптерин пенька деп коет го. Ошондон жасайсың, анан боёйсуң. Мисалы үчүн пеньканы жөн эле жасасаң, кургак чөптүн өңүндөй болуп калат. Тоодо чөп кургаса, ушул кургак чөптүн өңүн кыласың. Эгерде баягы чөп жашыл чөп болсо, жашыл краска менен мындай жакшы окшотуп туруп боёш керек. Ак болсо, кыш болсо, марлиден мындай жиптерди өрүш керек. Ошондо бул деген өмүрдү сактайт да, чын эле. Страйкбол ойногондо 100 метрден көрүнбөй калат муну менен мынтип эңкейип калган киши. 100 метрден көрүнбөй калат. Эгерде мындай ачык согуш болсо, бул жерден мындай чын согуш болсо, ал жерден ошол 600 метрден көрүнбөй каласың да, жөн эле көрүнбөй каласың. Бул сенин жаныңды сакташы мүмкүн. Анткени согуш болуп атканда, согушка биринчи жолу кирип барган адам сени такыр көрбөйт да, бул сенин өмүрүңдү сактайт. Сен аны биринчи көрөсүң, албетте ошондо сенин ага биринчи ок атууң шанс аябай чоңойот да, сен аман каласың. Буну ар бир жокер кийиш керек, ар бир жокер жасаш керек. Убакыт болсо эле отуруп алып ушундайды жасаш керек да, баягы. Каерде болгон атат согуш, жылдын азыр кайсы мезгили, чөп өң кандай, ошого карата жасаш керек да. Волонтердор деле ушуну өздөштүргөнгө жакшы болот эле да. Эгерде керек болсо интернетте көп ушул сүрөттөлөт, кандай жасашты. Мен деле үйрөтө алам да. Эмки кыла турчу сөз, албетте сөзсүз кыла турчу сөз, бул деген мамлекетке да, мамлекеттин кызматкерлерине, ушул армиянын камсыздандыргандарга. Бул деген эми реплика да, бул деген М16А1 америкалык винтовканын репликасы. Страйкболдук вариант да, бул пластик шар менен атат. Бирок бул марксмандык куралдын көрүнүшү да. Негизи
эгерде ошол бир да кыргыз жоокеринин өмүрүн кыйдырбай сактайм десең мамлекет ар бир кыргыз жоокерине ушул марксмандык ушундай винтовка беришин керек. Эң негизи R15 же М16А1, М16А3 же болсо тар жана башка ушундай сыяктуу ушундай автоматтык винтовкаларды бериш керек. Автоматтык винтовканы марксмандык винтовкага айлантыш керек. Ал үчүн оптикалык прицел коюш керек. Оптикалык прицел коюп туруп узартылган ушундай ствол болуш керек жана суспенсор болуш керек да. Бул деген глушитель деп коет. Глушительдин эмне кереги бар? Чынын айтканда армиялык глушитель эч качан үндү акырын кылбайт. Буга ал үчүн эмес. Бул деген баягы атканда түтүн менен от көрүнбөш үчүн. Ошондо ар бир кыргыз жоокер чоң дистанцияда жакындабай, жоого жакын келбей, алыстан автоматтык мындай бири-бириден атуу менен патрондорду экономдоп, татыратып атпай, мынтип татыратып атканда патронуң бүттү, сени курчоого алды. Поставка жок, ящик жок, амуниция жок, сен өлдүң да, сени туткун калат, же атып салат. Бул деген абдан жаман ситуация да. Страйк болду деле так ушундай. Ачык согушта деле так ушундай. Татыратып атканда патрон тез кетет, өмүрүң тез кыскарат. Ошон үчүн татыратып атпай, ар бир жилдетте марксман, көзгө аткычтын дагы бир сөзү да, америкалык designated marksman деп. Снайпер эмес, снайпер менен штурмовиктин ортосундагы ушундай аскери адистик аталат. Марксман кылыш керек да, ар бир жилдетте марксман кылыш керек. Марксмандар ошол узартылган винтовкалар менен, оптикалык прицел менен, же болсо тепловизион жылуулукту көрсөткүч мээлегичтер менен ошону камсыздандырылыш керек. Ошондо алыстан жоону көрүп, атып аман калат да. Бир-бириден атып, ар бир огу так тиет. Бирден же үчтөн атып туруп, ушундай ар бир болуп аткан жоону жок кыла алат да, мисалы үчүн марксман. Ошондо жанакы мен айткан экипировканы тойлук кийип туруп, курал жарактарды демаскировка кылыш үчүн, алыстан көрбөш үчүн 100 метрден көрүнбөй каласың да. Невидимка болуп каласың. Көзгө көрүнгүс болуп каласың. Ошо кээ бир жерлерин баягы ысып кетпеген жерлерин, карап турган, алыстан көрүнүп турган жерлерин ушул мультикам менен каптап ушул чыгасың да согушка. Ошондо сени душман көрбөйт. Сен тепловизиондук прицел менен же түнкү прицел менен карап турасың аны. Сен сага 600 метрге, 300 метрге жакындаганда сен атасың, ал сени көрбөйт. Ал калашников менен атканда сага огу тибейт. Сен аны атканда сен таамай тиесиң. Ал ата берет татыратып, аны патрон тез түгөнөт. Сен болсо, мисалы үчүн сен подсумогунда бир 90 патрон болсо, сенин 90 эмес, бир 50 кишини жок кыла аласың да. 50 жоокерди жок кыласың. Ошондо өзүң да тирүү каласың. Узак убакыттын ичинде атышууну өткөрө аласың. Жана чоң дистанциядан иштейсиң. Аман каласың, сени эч ким көрбөйт. Сени БПЛА да көрбөйт, дрон да көрбөйт. Эч ким көрбөйт да ушундай амуниция менен. Сен невидимка болуп аман каласың. Эгерде ар бир жоокер ушундай марксман болсо, анда армиябыз аябай күчтүү болот. Анда биз менен согушканга мүмкүнсүз болуп калат да. Марксмандардын баарына ойройш керек. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттар Минутмен деген тренингтерди өткөрөбүз бүт каалагандарга, бүт жарандарга деп жазышты да американдар. Ошондо бизде да ушундай программа кириш керек. Марксман тренировкасын өткөрүп, ар бир каалаган адамды ушуга алыска атууну үйрөтүп, автоматтык винтовкаларды марксмандык снайпер эмес бул марксмандык винтовкага өткөрүш керек. Ар бир аскер ошол согуша турган, чегарачы болобу, спецназ болобу, баары марксман кылыш керек. Ошондо биздин баатырлар өлбөйт, коюлган тапшырманы аткарат, чарчабайт, өзүрбөйт, адреналинден эси ообойт, алыс басат, суу жетиштүү болот организминде, буту оорубайт. Дайыма кандай гана маселе койбосоң жеңет, аман эсен базага келет. Страйкболдун тажрыйбасы аскердик тажрыйбага жарап калышы мүмкүн.